Ушул кооптуу абалдан кийин сөздү улайбыз. Топ аябайдын ичинде калды эле. Бүгүнкү беттеште канчалык жеңишке болгон кызыгуу өтө күч экенинен кабар берет. Азыр болсо офсайд абалы жок болчу, андыктан дагы бир сары кагаз го дейм. Аябайдын ичинде болду же сыртында болду? Ооба. Дагы бир сары кагаз көз көрүнө ал позициясын жоготкон болчу. Азыр Михаил Паюшпу же Алимардон Шүкүровпу? Сокку жана гол. Мына ошентип карама каршы тарапка Паюшту өзүнүн оң жагына, а топту болсо сол. Азыр болсо Алимардон Шүкүров эреже бузду. Алимардон жактан бир аз абалы бузулуп эле кызуу кандуулук калтырбаса. Азыр болсо дарбаза сокку гол. Мына ошентип бул жерде өтө керектүү учурда сонун чыгарылган топту иш жүзүндө кое берди. Азыр алмашууга чыккан оюнчу Атай Жолдошбеков жана алста сокку гол. Мына Атай Жолдошбековдун соккусу. Демек Владимир Касян жаңылбаптыр. Чындыгында ошол Атай Жолдошбековду Асылбек Исқақовтың ордуна чыгарды эле. Бүгүнкү беттеште техникалык фолдор, бурчтан чыгарып берүүлөр көбүнчө эл бирисинин дагы карамагында болот. Алар кайсыл гана оюн, кайсыл гана учур болбосун топко элик кулусын толук менен ишендирип жүргүзөт. Гүлжигит Бөрүбаев жана Сүйүнбек Мамыралиевден чыгарып берген топ мынтип алгачкылардан болуп дарбазага жолдоп коет. Чындыгында Сүйүнбек Мамыралиевдин узатуусу өтө керемет болду. Айтор 1-0 эсебинде мынтип бүгүнкү беттештин 17 мүнөтүнө бараткан учурда жетинчи футболчулар ашыккан жок. Анатолий Влашичев кайрадан эле алыскы бурчка жана мынтип Манас Жутанов эсепти теңейт. Айтор канча дагы Манас Жутанов менимче анын башы тийбесе дагы бул учур өзү гол болуп орундалмак болчу. Ал эми кайталоодон улам дагы сөз түрдө байкап көрөлү дагы топ кандай кооптуу болгонун көрүп алдык. Айтор Манас Жутанов жана Анатолий Влашичев эми командасына гол алып келет. Карабалта с мячом. Пас в центр. Так. Пас из глубины. Канат Ахматов. И да! Канат Ахматов забивает первый мяч в этом матче 1-0. Карабалта ведет. Ну что могу сказать? Очень неплохая атака была. Ну как атака? Пас из глубины. Канат Ахматов конечный удар не смог, конечно, сделать, но тем не менее-то смог обработать мяч. Не успел ударить. Ну, конечно, топмен учурда. Карабалта. Жакшы чыгарган топ Атай Жакупбаев топту калтырууда. Эрбек Ниязалиев. Борборбекке чыгарган топ. Сокку барбы? Сокку бар. 2 гол, экинчи гол. Карабалта 2-0 эсебинде учурда. Ийгилик жаратууда. Ну что ж, уважаемые телезрители, близится к концу первый тайм. Счет у нас 2-0. Карабалта очень неплохо. Образцово играет. Так, еще очередная попытка. Карабалта в атаке. Нужно бить. Будет ли 3-0? Да, так и есть. 3-0. Эмиль Шигайбаев забивает третий мяч в этом матче в первом тайме. Это уже форменный разгром, уважаемые телезрители. Лидер дома терпит крах. Ну что могу сказать? Вполне заслуженно. 2 минуты, уважаемые телезрители. Добавил резерв на первому тайму. Потом мы с вами уйдем на перерыв. Ну а Карабалта, конечно же, в приподнятом настроении.
Так, с мячом. Карабалта с правого фланга пытается протащить мяч. И удар! И чуть не пропускает. И 4-й гол. Вот это да. Карабалта забивает 4-й мяч в этом матче. Это уже, конечно, разгром. Автор гола Назар Исхаков. Дубль в сегодняшнем матче. На добивание оказался первым. Назар Исхаков. Ошол алайдын курамында көп жылдар бою ойноп жүргөн, андыктан Ош шаарындагы стадион алчылуу. Демек футбол учурда эрежелерде орун алды дагы бул Виктор Келимге каршы футбол ойноп баргандыгын башка калыс эскертүүдө. Муну көрөбүз. Demek ишкырык жаңырда Кожо Жойл. Павел Матяш. Дарбазага сокку жана гол. Албетте мындай учурда Кожо пайдалана албай калуусу мүмкүн эмес. Фаркат Мусабеков экинчи кабатка топту көтөрүп берди. Эч ким жок бул жерде. Эрнес Батырканов мынтип гол жаратып койду дагы. Биз эсеп 1-1. 1-1 эсеп менен андан ары оюнду улантабыз. Албетте алайдын андан ары динамикалуу оюнун улантыш керек. Бирок мына ушул кооптуу учур мынтип кошумча убакытта орун алды дагы. Биз экинчи голду көрдүк. Дордой командасы дагы бир голду жаратты дагы. Ишенимдүү түрдө алдыга чыгып алды. Демек кошумча убакытта бул 2-1 эсеп менен албетте алдыга чыгып алды. Бул голдун автору Миролимжан Ахмедов болчу. Дордой командасы өз өсүрүн өзгөрттү. Экинчи топту 10-чу номерде оюнчу Миролимжан Ахмедов киргизди.